Ал эми азыр укуктук темадагы кабарлардан учкай кыз-келиндердин зордук зомбулукка кагылуусун алдын алуу, эрте турмушка чыгууга бөгөт коюу, айымдардын билип алуусуна тыюу салбоо ушул маселени алдын алууга бүгүн 16 күндүк өткөрүлгөн иш-чаранын жыйынтыгын чыгарды. Жарым айга созулган иш-чарада мектептерде, окуу жайларда атайын зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча тасмалар көрсөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргөн. Иш-чаранын уюштуруучулары акциянын алкагында катаал жашоого туш болгон кыздардын тагдырларынан бир ирме мисал келтиришип өлкөдө 15 жашка чыгып эле кыздар турмушка ата-энесин мажбурлоосу менен эле чыгып жатышканын, акыркы убакта көп кездешип жатканын айтышат. Маселе укук коргоо органдары кош көңүл жасап жаткандыгын билдирип, айымдардын укуктарынын бузулуп жатканына бир гана жеке уюмдар эмес, ата-энелер дагы олуттуу көңүл буруусу керектигин кошумчалашты. Бир дүйнө Кыргызстандын альтернатива үй бүлөнү коргоо уюму жана жаштар кыймылы бул компанияга колдоо үчүн фильм көрсөттү. 81-54 жана 86 мектептерде фильм көрсөтүлдү. Андан сырткары Кыргыз юридикалык академиясына жана анан көргөзүүлөрдө 550 катышуучу болду. Ар бир көргөзүүдөн кийин эксперттер менен кошо жана окуучулар боюнча окуучулар, студенттер кошулуп талкуулоо жүргүзүлдү. Дүйнө жүзүндө расмий түрдө дээрлик 603дөн ашуун аял зордук зомбулуктун үстүндө жашап келсе, 250 миңден ашуун кыз 15 жашка жетпей турмуш жолуна аттангандар. Мына ушул гендердик теңирчилик боюнча 11 каналынын түзүүсүндө Кыргыз Жаштар Федерациясы саясий кыймылдын өкүлү Айбек Теңизбаев менен баарлашкан турабыз. Айбек мырза, кош келипсиз. Саламатсызбы? Мына 16 күндүк атайын иш-чаранын жыйынтыгында кандай жыйынтыктарды көрө алдыңыздар? Татаал тагдырга баш ийген кыздардын турмушу менен жеринен таанышып, изилдөө иштерин жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Чоң рахмат сурооңузга. Азыр бизде Кыргызстанда бир нече окуу жайларында кино көрсөтүлдү. Ошол кинонун жыйынтыгы боюнча, жыйынтыгынын алкагында биз курсанттар жана студенттер менен сүйлөштүк. Ар кандай ойлор айтылды. Бирөөлөр колдойбуз, мисалы ала качуу бул туура десе, кээ бирөө бул туура эмес, жат көрүнүш деп айтышты. Жалпысынан карасак, колдобойбуз, бул туура эмес деген студенттер көбүрөөк болуп чыкты. Бул жакшы көрүнүш го деген ойдомун. Мектептерде окуу жайларды түшүндүрүү иштери жүргөндүгү тууралуу жогоруда айтып өттүңүз. Ал жака кандай ойлор айтылды? Тагыраагы жаштардан кандай пикирлерди уктуңуздар? Жаштардан ар түрдүү пикирлер айтылды. Чынын айтсак, арасынан бул туура көрүнүш, анткени бул биздин салт сана дегендер да болду. Биз акырын түшүндүрүп, ар кандай мисалдар менен түшүндүрүп айта кеттик. Ошолдой көрүнүштөргө кезиккендер муну жат көрүнүш деп айтып жатты. Жакын адамдары жана достору, же болбосо өстөрү кезикпегендер бул туура көрүнүш деп жатышты. Андан тышкары көбүнчөсү бул биздин салт сана, илгертен бери келаткан салт сана деп айтышты. Мындай карасак, бардык улуттардагыдай эле жакшы жана жаман салттар бар. Ошону жаштар менен биргеликте биз айтып, жаштарга түшүндүрдүк. Келгиле, ошо жат, жаман салт саналарыбызды өзгөртүүгө аракет кылалык. Ошол менен күрөшөлүк деп көпчүлүгү колдоду. Жана курсанттар, ИИМ академиясынын курсанттары ошондой көрүнүштөр менен биз күрөшөбүз деп сөз берип кетишти. Сиздердин уюм ушул күнгө дейре сиздердин уюм тарабынан кандай иш-чаралар жүргүзүлдү бүгүнкү күнгө? Анан дагы кандай иш-чараларды өткөрүүгө белденип жатасыздар? Чоң рахмат. Бул иш-чара биздин уюмдан мындай иш-чаралар биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейин биз бир нече башка тараптагы иш-чаралар өткөргөнбүз. Эми бул биздин уюмдун башталышы. Келечекте дагы ушундай иш-чаралар улантып, азыркы учурда коомчулукка жеткирип, бул
ушундай көрүнүштөр менен күрөшөбүз. Кыргызстанда сиздерде кандайдыр бир маалымат болуш керек. Канча кыз эрте жашына турмушка чыккан жана ким тарабынан мажбурлоого көбүрөөк кабылданганын байкадыңыздар? Чоң рахмат. Мындай юридикалык академияда студенттер менен жолукканда бир кыз айта кетти. Айтат, бардыгы үй бүлөдөн башталат дейт. Мисалы, бир кыз үй бүлөсүнөн зордук зомбулукка кабылып жатканда, ата-энеси эле бул сенин жолдошуң, чыда, бардыгы өтөт деп айтат дейт. Демек, бул үй бүлөдөн башталып жатат. Үй бүлө деген мамлекеттин бир кичинекей ячейкасы демекчи, биз жөндөн жөн ошол студенттерге барган жокпуз. Анткени бул келечекте булар келечектеги ата-эне, келечекте булар үй бүлө курушат. Мына эрте турмушка чыгууда өз укуктарын билүүгө, билим алууга бөгөт койбоо үчүн дагы кандай иштерди жүргүзсө, чындыгында бул маселени алдын ала алабыз? Ушундай агартуу иш-чараларын көбүрөөк өткөрүш керек. Мектептерде жана жогорку окуу жайларда, телеканалдарда байма-бай көрсөтүп, кандай болот мунун жыйынтыгы жана эмнеге алып келет, кандай кесепеттерге алып келет. Эң башкысы бул агартуу иш-чаралары го дейм. Андан тышкары мыйзамдын аткарылышына жакшылап көңүл буруш керек. Мисалы, 2004 жылы расмий статистика боюнча 62 адам кайрылса, мисалы, азыркы учурда 6000ден жогору адамдар кайрылып жатыптыр да, аялдар, кыздар. Бул деген биздин ички иштер органдарынын ушу тарапта жакшы иштеп жаткандыгы белгиси го дейм. Маегизге рахмат. 11 каналын түзүүсүндө Кыргыз Жаштар Федерациясы саясий кыймылынын өкүлү Айбек Теңизбаев менен гендер маселеси боюнча кеп курдук. Рахмат сизге.